1-май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү. 1886 жылы АКШнын Чикаго шаарында эмгекчилер эмгек күнүн 8 саат деп белгилөө талабы менен демонстрацияга чыгышкан. Бул күнү жыл сайын жумушчулардын демонстрациясын өткөрүү жөнүндө чечим чыгып, 1889 жылы июлда 2 интернационалдын Париж конгрессинде кабыл алынган. Кыргызстанда 1-май майрамы биринчи жолу 1919 жылы Пишпек шаарында белгиленген. Бүгүнкү күндө бул күн майрам катары дүйнөнүн 66 өлкөсүндө белгиленет. 1-май баарыбыз эңсеп күткөн жан дүйнөбүздү эргиткен нукура элдик майрам. Тынчтыктын, жаздын, эмгектин символу катары бул күн муундан муунга жүрөккө сакталып келет. Бүгүн майрамдап чыккан ким болбосун тилине, тегине, динине карабастан тилектеш, тагдырлаш, максатташ экенин сезет. Чынында эле тынчтык менен эмгек ар бир адам жашоосуна таяна турган кош дөөлөт. Ар кимибиз ак ниет эмгегибиз менен үй бүлөбүздү, өлкөбүздү чыңдап жатабыз. Өлкөбүздөгү тынчтыкты, ынтымактыкты, биримдикти көзүбүздүн карегиндей сактайлы. Баарыңыздарга бекемден соолук, ачык асман, бакубаттык каалаймын. Социалисттик эмгектин эки жолку баатыры Зууракан Кайназарова Кыргыз ССРнин Сокулук районуна караштуу Жыламыш айылында төрөлгөн. Сокулук районундагы Дружба колхозунда звено жетекчиси болуп иштеген. Анын күчүрмөн эмгеги эске алынып, эки жолу СССР Жогорку Советинин 1 жана 3 чакырылышында депутат болуп шайланган. Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин депутаты жана Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Кызылча талаасындагы үзүрлүү жана кажыбаган эмгеги өкмөт тарабынан жогору бааланып, ал СССРдин эң бийик сыйлыктарына, социалисттик эмгектин эки жолку баатыры наамына, 3 Ленин орденине, эмгек кызыл туу орденине жана башкаларга татыктуу болгон. Кыргыздын кызылчачы баатыр кызы 1982 жылы дүйнөдөн өткөн. Бишкек шаарындагы Эркиндик гүлбагында Зууракан Кайназаровага эстелик орнотулган. Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде ысымы берилген. Ал тууралуу Шекердин өрөөнү деген документалдуу фильм тартылган. Кылымдардан келген, кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактарыбыз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, кастык кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй, берметтин өңүндөй, берекелүү жерим, Кыргызстаным, ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырлап келемин, мекеним менин, кымбатым жерим, жүрөгүмө сени сактап келемин.